Арыбагыла балдар. Бүгүн биз синтаксистик байланыштын түрлөрү боюнча кайталоо сабагын өтмөкчүбүз. Сабактын максаты синтаксистик байланыштын түрлөрүн аныктай аласыңар. Эркин жана туруктуу сөз айкаштарына талдоо жүргүзүү аркылуу айырмалайсыңар. Татаал сөз менен сөз айкашын ажырата билесиңер. Биз буга чейин билебиз балдар. Сөз айкашынын түрлөрү негизги сөздүн кайсы сөз түркүмүнөн болгондугуна байланыштуу экиге бөлүнөт. Биринчи, атооштук сөз айкашы. Эгерде багыныңкы сөз зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооштон болсо, анда ал атооштук сөз айкашы болот. Эгерде негизги сөз этиштен болсо, ал этиштик сөз айкашы болот. Мисалдарды карап көрсөк, мээримдүү эне деген сөз айкашында эне деген негизги түгөйү зат атооштон, ал эми мээримдүү деген багыныңкы түгөйү сын атооштон түзүлүп жатат. Эне деген негизги түгөй зат атооштон түзүлгөндүктөн биз бул мээримдүү эне сөз айкашын атооштук сөз айкашы деп айтабыз. Атанын сөзү негизги түгөйү зат атооштон сөзү деген сөздөн жасалып жатат. Ал эми багыныңкы түгөйү зат атооштон атанын деген сөздөн жасалып жатат. Демек, бул атооштук сөз айкашы. Сабакка келүү. Негизги түгөйү келүү этиш сөздөн түзүлүп жаткандыгына байланыштуу бул сөз айкашын биз этиштик сөз айкашы дейбиз. Мен барам. Бул этиштик сөз айкашы. Биз билебиз балдар, сөз айкашы багыныңкы жана багындыруучу түгөйдөн турар. Багындыруучу түгөйүн биз кээде негизги бөлүгү деп да атап жүрөбүз. Багындыруучу сөз бул жерде таттуу, суюк, иштөө деген сөздөр болду. Ал эми багыныңкы сөздөр балдай, суудай, тез. Мына ушул сөздөрдүн багындыруучу жана багыныңкы сөздөрдүн негизинде бизде төмөндөгүдөй сөздөр пайда болду. Балдай таттуу, суудай суюк, тез иштөө. Кыргыз тилинде синтаксистик байланыштын төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Ээрчишүү байланышы, ыкташуу байланышы, башкаруу байланышы жана таандык байланыш. Башкаруу байланышы багыныңкы сөз барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө болот. Мисалы, үйгө келүү, китеп окуу, айылда эс алуу, машинеден түшүү, мектепке баруу. Таандык байланыш. Бир заттын башка бир затка таандык экенин көрсөтөт. Багыныңкы сөз дайыма илик жөндөмүсүндө болот. Мисалы, гүлдүн жыты, кыз кыялы. Ыкташуу байланышы. Жөндөмө мүчө албайт. Багыныңкы сөз багындыруучу сөздүн ар кандай белгилерин көрсөтөт. Мисалы, алтын шакек, тез иштөө, кызыл көйнөк. Ээрчишүү байланышы. Ээ менен баяндооштун байланышуусу сүйлөмдү байланыштырат. Багындыруучусу, ал эми баяндооч багыныңкы түгөй болот. Мисалы, ажар келди, алма бышты. Эскертүү. Кээ бир учурларда башкаруу байланышында турган сөз айкаштарынын багыныңкы түгөйүнө жалганган ны табыш жөндөмүсүнүн мүчөсү түшүп калат. Мындай учурда ыкташуу байланышы менен алмаштырбоо кажет. Мисалы, сууну ичүү дебестен суу ичүү, тамакты жасоо дебестен тамак жасоо, тапшырманы аткаруу дебестен тапшырма аткаруу деп колдонобуз. Таандык байланышында да багыныңкы түгөйгө уланган нын илик жөндөмүсүнүн мүчөсү түшүп калат. Мисалы, мектептин багы дебестен мектеп багы,
көлдүн жээги дебестен көл жээги деп колдонгон учурлар көп кездешет. Татаал сөз менен сөз айкашын кантип айырмалайбыз? Татаал сөздүн курамындагы сөздөрдү ажыратууга же башка сөздөр менен алмаштырууга мүмкүн эмес. Андай учурда булар өз маанисин жоготуп жиберет. Мисалы, козу карын, айыл чарба, жардам берүү, боз үй, теңир тоо. Ал эми сөз айкашында курамындагы сөздөрдү башка сөздөр менен алмаштырууга толук мүмкүн. Мисалы, козу карын чогултуу деген сөз айкашын биз алма чогултуу же козу карын сатуу деп башка сөздөр менен алмаштыра алабыз. Берилген сөз айкаштарына талдоо жүргүзгүлө. Мисалы, суу ичүү бул эркин сөз айкашы. Себеби курамындагы сөздөрдү башка сөздөр менен алмаштырсак болот. Бул этичтик сөз айкашы. Себеби суу ичүү деген сөз айкашыбыздын негизги түгөйү ичүү этич сөзүнөн тургандыктан муну биз этичтик сөз айкашы деп айтабыз. Башкаруу байланышында, себеби сууну ичүү деген сөз айкашында сууну деген багыныңкы түгөйү табыш жөндөмөсүндө туруп жатат. Ичегиге кан куйган. Бул туруктуу сөз айкашы. Себеби мунун курамындагы сөздөрдү башка сөздөр менен алмаштырууга болбойт. Андай учурда бул сөз айкашы маанисин жоготуп жиберет. Этичтик сөз айкашы жана башкаруу байланышы. Мына ушундай кылып калгандарын талдайбыз. Берилген тапшырманы дептериңерге жазып, менин өздүк номериме жөнөтүп койгула балдар. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.